Урматтуу биздин президент Сооронбай Жээнбеков Шарипович, мен сизге кайрылып кетет элем. Ушул жердеги кыргыздар чогулуп отурабыз. Алды бир айдан бери жатат. Аркасында кече келгендер бар, мурда күнү келгендер бар. Ар жерде чогулуп, акыры ушул жерге бир жерге Солилецкийдин губернатору бизге ушул жерге место дайындап берди. Бизге азыр МЧС коюп берди. Милициялар келди, бизди карап жатышат. Кыргызстандан эч кандай жардам жок. 120 депутатты биз шайлаганбыз. Ушул жерде элдердин баары шайлаган. Эч кандай бизге байланыштагы жок. Бизге наоборот биздин чыгарган видеолорубузду бийлик тараптан болуп атат, кайсыл тараптан болуп атат билбейм, үзүп монтаж кылып бир кайдагы видеолорду кошуп чыгарып атышат. Биз силерге кайрылып кетет элек. Бул жерде көбүнчө алдына азыр озу палвандар видеонун астына комментарийлер жазып атышат ар кандай да. Ал жердин жабык турганын билип туруп барып атасыңар деп. Бул жерге эч ким жыргап келген жок. Кээ биркиси ооруп келип атат. Кээ биркиси атасы өлүп бара албай атат. Кээ биркиси апасы өлүп бара албай атат. Кээ биркисинин балдары ооруп бара албай атат. Ошол эле сыяктуу бул жерде эч ким андай жыргагандар жок. Бул жерде бизге эч кандай Кыргыздан азыр бизге автобус, коридор ачып беришиңерди суранабыз. Ушунча элдин атынан. Бизде азыр бул жерде чогулган адамдын саны 1000ге чукул болуп калды. Бул жерде башка Россиянын гана органдарынан бизге жардам келип атат азырынча. Кыргыз тараптан эч кандай, посольстводан эч кандай жардам жок. Ушул видеону эл көрүш үчүн эч кимиңер монтаж кылбай ушул сөздү туура жеткирсеңер силерге ыраазы болот элем. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда иштеген мекендештер, биз бул жерге жөндөн жөн чогулган жокпуз. Мен өзүмдүн эле мисалымды айтып кетсем, мен 2 майга билетим бар болчу. 2 майда учуп кетишим керек эле, рейстер атмен болгон. Келгенден кийин мен ресторанга ишке киришим керек эле. Ресторандар бүттү, жабылып калды. Мен февраль этеги келдим. Мен эч жерде иштеген жокмун ошол бойдон. Кыргызстандан кайра акча салып, бул жерде карызга батып, анан азыр уже эч кандай менде шарт калган жок бул жерде жашаганда Москвада. Квартплат бергенге, жеп ичкенге бизде эч нерсе шарт калган жок. Посольствого кайра бардык. Даже билетибиздин акчасын кайра ала алган жокпуз. Бул жерде көпчүлүк адамдарда ошондой билеттери бар адамдар көп бул жерде. Ошондуктан сиздерден суранабыз, жардам бериңиздер. Мен Кыргызстанда 4 балам бар. Эң кичинекейим 4 жашта. Ал күндө сурайт: "Апа, качан келесиң?" деп күндө сурайт. Бул ситуацияларга байланыштуу качан барышымды дагы билген жокмун. Ошондуктан сиздерден сураныш, жардам бериңиздер, балдарыбызга, үй бүлөбүзгө аман эсен жетип алайлы. Бул жерде ушунча адамдар кыйналып отурушат азыр. Кээ биркилердин туугандары катуу ооруп атат, кээ биркилер өздөрү ооруганына байланыштуу. Азыр мына комментарий жазгандар көпчүлүк жазыптыр: Москвада иш башталды уже, иштей берсеңер болмок депчи. Бирок андай эмес. Биз иш издедик, мен иш издедим, канча күн издедим. Бирок иш таба алган жокпуз. Көпчүлүк жерлерде жанакы уже гражданство талап кылып атат. Бизде гражданство жок болгондуктан бизди жумушка алган жок. Мына кризис болгондон кийин көп жерде сокращение болду иштер. Анан сокращение болгондон кийин, конечно, өздөрүнүн гражданиндерин гана алып калат экен иште. Бизге окшогон Кыргызстандын гражданствосуларды ушинтип албай, ошого байланыштуу ушул жерге келип калдык. Бизге жардам бериңиздер. Антип кош мамиле кылбастан сураныч. Президентибиз Сооронбай Жээнбекович. Урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбекович, урматтуу депутаттар, жылдыз өкүлдөрү, Кыргыздын патриоттору. Бүгүн 25-июнь 2020 жыл. Мына бизге ушу Кыргыздын атуулдары, Кыргыздын аялдары, Кыргыздын келиндери, боюнда барлар, оорулар бар тең ушул жерде бүгүн силерге чогулуп обращение кылып жатабыз. Бээде биз баарыбыз тең ушу Москвадан, ошо орустардын ар кай шаарынан жырганыбыздан келген жокпуз. Баарыбыз кыйналганыбыздан келдик. Ар бирөөбүз кыйналып атат бээде. Оорукчандары бар, боюнда барлары бар. Ошолордун баары ушул жерге чогулуп, ушу силерден үмүт кылып атышат. Жол ачып бергиле. Башка бизге силерден эчтеке керек. Только жол эле ачып бергилечи. Неужели ушундай кыргыздарды
талаға тастап боздотуп коесуңар. Бул туура эмес да. Колуңардан балекеттин баартан келет. Неужели ошо кальдор, кичинекей кальдор ачканга алыңар жетпейт? Мээрде силердин балдарыңар, келиндериңер, кыздарыңар болсо, капкачан кальдор ачып Кыргызстанга жеткизе алмаксыңар. Байкуш мээрде мына карайлаган элдер турат, ошолордун немесин эч кимге укпайсыңар. Ардыңар ар кандай видео таратып, ар кандай кыласыз, ой, жөнүндө жатып ачат, анан кийин жолго чыкпагыла, баары укпайт деген. Жырагандан чыгып аткан жок бу жерге. Туурабы? Туура айтам, жырагандан чыгып аткан жок бу жерге. Баары тең мына ачка жатышат. Ким жардам берип атат? Ким келип атат бу жерге? Каяктагы бир Азербайжан келип 3,5 миңден деп атат. Ким берет 3,5 миңден? Мээрге бир тыйын таба ал деп эптеп келгенбиз. Баарыбыз ачка мээрге мына чогулуп атабыз. Мына Арынбург областынын представители келген. Ошол ошого рахмат. Орус болсо дагы адам экен, орус болсо дагы мына палаткасын тигип, полевой кухняны коюп, оокатыңарды кылгыла деп атат. Ошого рахмат. Немедечи? Жолдо кайсы эле? Аштакова. Ошол жерде жаткан кыргыздардын не болду? Эч кимиси карабай кылып талаага таштап койду. Неужели биз итти дагычы көз соокта, итти дагы кыргыз немеси эчке чыгарбайт. Булар деттим иттен да жаман болду, туурабы? Талаага таштап чытап эле койду. Ооба. Туурабы? Ошон үчүн силерден суранарым. Бизге эчтекенин кереги жок, силердин тыйыныңар да кереги жок, басып жаткан деп жактачы. Только калидор керек. Калидор бериңиздер, жардам бериңиздер. Калидор менен акырын Татынакай, Жашнакай болуп мурункулар чыккандай эле акырын чыгып кетели. Болду, башка эчтекенин кереги жок. Только калидор. Суранабыз. Калидор! 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 Assalamu alaikum. Hormatly prezidentimiz Sooronbay Sharipovich. Жана ошондой эле эл өкүлдөрү, араңыздарда бир чыган жигиттер болсо керек. Мына ушул жерде сыздап отурган кыргыз журтчулугунун атуулдары. Ушул коридор түзүп алып чыгып кетсеңиздер болот эле. 20-числодон кийин посольстводо айтылган сөз бар эле. 20-сынан кийин граница ачылат деп. Эч такыр мүмкүнчүлүгү калбай калганда, жашоосуна такыр эч нерсе таппай калганда мынанчы самсалап келип отурушат. Булардан мурун Маштаковада жаткан 73 адам жатат. Аларды түрмөдөн башкача кылып кармап отурушат. Аларда иче турган суусу жок, жей турган тамагы жок. Магазинге жөнөтпөйт. Нар жагында милиция, бер жагында милиция. Эч ким алып чыга албайт. Аларга бирдеке алып барып бере албайт. Эл укугу бузулуп. Эл укугу таптакыр бузулуп бүттү го. Качан өзүңүздөр бир жакшы бир чечимге келесиздер? Түгөндүү 120 депутаттын арасынан чыган жигиттер. Бардыр кантеле жок болсун. Бирөөңүздөр чыксаңыздар болбойбу? Кана жана шакылдаган Жанар Акаева бар. Момбековуңар каякта? Алтынбек Сулайманов. Бир эркегиңер жок. Бир гана жана Үмөталиева деген аял киши сүйлөп жүрөт. Бир эркегиңер болсо керек, кантип эркегиңер болбосун? Неге бардыңар болбосо ал жака? Бардырсыңар, айланайын. 120 депутаттын арасынан бир чыган жигиттериңер бир башыңарды көтөргүлөчү жок дегенде. Мен айтарым ушул. Башка эч нерсе жок. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Мына жерде эл өкүлчүлүгү 20-сы жол ачылат деген. Ошонон ошол сөздү угуп мына жерге топтолгонбуз. Граница эч кандай ачылган жок, Казакстан. Биякта жаан болуп атат, шамал болуп атат, миңдеген адам мына жерде кыйналып атат. Ошол үчүн коридор кылып ачып бериңиздер. Уже кыйналып бүттүк. Бул жерге ойногондон келген жок. Акчасы түгөндү, 3 ай аякта карантинде жаттылар, жумуш жок. Мына жерге келди. Келгенден кийин жол ачылган жок. Мына жерде тала ташта жатат. Эми бизге главный коридор ачып бериңиздер. Коридор керекпи бизге? Бизге коридор керек. Алды 1 айдан бeri келген мына жерге, алды 1 айдан бeri. Кыйналып бүттү. Эч нерсе кылган жок. Кыргызстандан акча салдырып атат элдер. Мына жерге. Эми кетип калалы, амен десем, бала чакабызга, ата-энебизге деп атат. Ошол үчүн мынаны коридор Казакстан менен сүйлөшүп коридор кылып ачып бериңиздер.
Уже миңдеген адам мына тала жаан чачым болуп атат. Бүгүн деле азыр мына. Жаан жаап бүттү. Жатарга жер жок эч кимизде. Канча адам чогулду азыр? Миң адам. Миң адам чогулду. Кыргыздар анчалык эле кырдыбойлу. Капыларга өзүнчө эле уят болбойлу. Коридор ачып берсин бизге. Мына жерде сүйлөп жаткан активист балдар бар. Элдер өздөрү шайлаган аны. Ооба. Аякта Кыргызстанда жатып алып мына чоңдор. Мына атка эми дареге сүйлөп атабыз. Ошолор чалып алып, ошо балдарга кысымчылыкты токтотуңуздар. Кыспай эле кое берсин алар. Эл үчүн жүргөн адамдар болсо. Бул жерде элдин ынтымагын алып, мына чет өлкөдө жүрөбүз, аман-эсен Кыргызстанга кирип кетели деп эле эме кылтабыз. Ошол үчүн бизге коридор кылып ачып берсин.